Саламатсыздарбы урматтуу ага эжекелер, урматтуу кесиптештер. Кезектеги маалыматымда сиздер менен ар бир мугалимге керек болгон сайт менен бөлүшкүм келип жатат. Бул сайтта бардык предметтерге бар. Көпчүлүк сайттарда дене тарбия мугалимдерине, музыка мугалимдерине, технология мугалимдерине маалымат аз. Бул сайтта дене тарбия, музыка, технология предметтери үчүн дагы көптөгөн маалыматтар бар. Ал эле эмес, окуу бөлүм башчыларына, ошону менен бирге эле соц педагогдорго дагы маалымат көп. Бул үчүн Chrome'дон киребиз. Chrome'го кирип, учительский портал деп жазабыз. Мынакей, ушул бөлүм менен киребиз. Мына биринчи турган портал менен киребиз. Бул жерден биз разработки деген бөлүмүн тандап алабыз. Бул жерден өзүңүздөр көрүп тургандай, мына башталгыч класс үчүн материалдар, соц педагог, окуу бөлүм башчыларына, физика жана ошону менен бирге эле класс жетекчилери үчүн, дене тарбия мугалимдерине, музыка мугалимине керектүү маалыматтарга бай сайт. Бул негизинен Россиялык мугалимдердин сайты. Ошол жакта кесиптештерибиздин иштеген эмгектери. Эмесе бул сайтты кандай кылып колдонобуз көрөбүз. Бул үчүн математика бөлүмүнө кирип, кандай кылып колдонобуз көргөзө кетейин. Бул жерде негизи маалымат аябай көп. Мына өзүңүздөр көрүп аткандай мультфильмдин каармандары менен жасалган слайдтар бар. Негизи кооз слайдты GIF менен башкача айтканда кыймылдуу сүрөттөрдү катыштырып слайд жасоо аябай кандай кыйын. Бул жерде бардыгы даяр. Бул ар бир сабагыбызга керектүү материалдарды алсак болот. Мынакей, бул жерде маалыматтар көп, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Текшерүүчтер бар, даяр текшерүүчтер, тесттер бар. Мынакей. Биз бул жерден бир эле вектор деген теманы тандап көрөбүз. Мынакей. Бастым вектор деген жерде. Эми ылдыйга түшө турган кнопканы басып, бул файлды көчүрүп алышыбыз керек. Скачать с портала дегенди басабыз. Мынакей, ноутбукка келип түштү. Бул жерден кайра кийин ушул файлды издегенде биз загрузки бөлүмүнөн таап алабыз. Мынакей, мен ушул баскычты басып атам. Бул жерди басып мынакей файл ноутбукка жүктөлүп атат, ноутбукка көчүп атат. Мынакей келдик. Эми бул жерден жазганга уруксат жерин басып коюшубуз керек. Разрешить редактирование деген жерди басып коем. Өзүбүздүн фамилиябызды коюп, бул жердеги тема бар. Эми бул жерди өчүрүп деле койсок болот. Эми бул жерден биз мугалимдин атын өзүбүздүн атыбызга которуп алсак болот. Мисалы, мынакей, мугалим Турус кызы Жазгүл деп жазып алдык. Эми вектор деген тема экен биз тандап алган тема. Эми карасаңыздар, бул жерде аябай кандай сонун сызылган, муну негизи компьютерден сызышка бир аз көбүрөөк убакыт алат. Бул убактыбызды үнөмдөйт. Бул жерден дагы мисалы муну өзүбүзгө ылайыктап математик мугалимдер жазып алсак болот. Бул сызык мындай деп, мисалы мынакей. Муну билдирет деп жазып алсаңыздар болот. Мынакей, бүт бардыгы бар. Мындай сызыш негизинен бир аз кыйынчылык жаратат, убактыбызды алат. Муну өзүбүзгө ылайыктап, балдарга, окуучуларга ылайыктап өзгөртүүлөрдү киргизип алсак болот. Мынакей. Видео сабак даярдоодо колдонсок болот.
видео сабакта эле эмес, ар дайым колдончу сабагыбызда колдонсок болот. Анан муну сохранить этип коебуз. Кайра издегенде PowerPoint'тан таап алсак болот. Мынакей көрдүңүздөр. Эми башталгыч класснын бөлүмүнө кирип көрөбүз. Негизи билим берүүдө окшоштуктар көп. Ошон үчүн ар бир мугалим колдонсо болот. Мынакей биз биринчи эле слайдты тандап көрөлү. С портала деп көчүрүп алабыз. Бул ноутбукка көчтү. Эми файлды ачып көрөбүз. Бул слайдты ачып көрөм. Мынакей карасаңыздар, мультфильмдин каармандары менен слайд. Муну негизинен жасаш көп убакыт алат. Bundan убактыбызды үнөмдөйбүз. Бул жерден дагы уруксат алабыз жазууга. Жазганга уруксат алгандан кийин мисалы биз бул жерге кыргызча жазып алабыз. Саламатсыңарбы? Окуучуларым. Эми бул жерден өзүбүзгө темабызга ылайыктап суроолорду даярдайбыз. Мынакей ар кандай кылып. Ушуну видео сабагыбызга катыштырып алсак болот. Мынакей. Карасаңыздар, мынакей. Бул жердеги санды дагы өзгөртүп жазсак болот. Мынакей. Мынакей. Бул жерге өзгөртүүлөрдү киргизип, жеңилдетип же болбосо мындан татаалыраак кылып түзсөк болот. Демекчимин, мынакей кесиптештер, жакшы портал менен тааныштык десем болот. Талыкпай эмгектенип, окуучуларыбыздын, коомдун келечеги болгон окуучуларыбыздын билим сапатын көтөрө бериңиздер демекчимин.